көк сайда Кочкор Ата жайыгында куттуу элдин ураны Манас аттуу иш чара болоюн деп атат. Эртең буюрса бүгүн боз үйлөр тигилип, даярдыктар көрүлүп атат. Талас областындагы көпчүлүк айылдар ошо өздөрүнүн боз үйлөрүн тигип, эртеңки күнгө даярдык болуп атат. Биз дагы акырын айынан 2 боз үй алып келип тигип азыр даярдыктарын көрүп атабыз. Бул жакта Манас ата чокусу, бул жактозу Чыңгыз ата чокусу. Ошо эки чокуну көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бүгүн булуттар жаап калып жакшы көрүнбөй атат. Кочкор Ата жайыгындагы атмосфера укмуш бул жакта. Эл көп, боз үйлөр тигилип атат. Эртеңки республикалык деңгээлдеги иш-чарага даярдыктар кызуу жүрүүдө бүгүн. Кочкор Атада ушул жерде эле антип чыгат экен. Эжекелер менен чогуу үйүлүшүп турабызбы ушул жакта. Өзгөчө болуп атат республикалык деңгээлде. Бул жакта альпинисттер дагы Манас ата чокусуна туу сайылып, ал жерде ушул альпинисттер дагы келип отурат. Бунун арты менен туризм өнүгүп, иншалла туристтер ушул Манас ата чокусуна чыгабыз деп агылып келгендер болот болуш керек. Туризмди өнүктүрүү багытында, келечек муунду патриоттуулук сезимдерди ойготуу багытында жакшы иш-чара болуп атат деп мен ошондой ойлоп атам. Тирүүлүктө жүргөн кезде жанаман дейт. Кутулбайбыз түйшүк менен санадын. Тоого тартат анан тоолук жаныбыз, тоодой жүктөр чарчатканда калады. Максат Жаңгазиевдин ырсаттары ошондой көйгөйлөрдөн чарчасаңыздар тоого чыгыңыздар. Бул жакта өзгөчө. Караңыздарчы, могу керемет көрүнүштү. Ушул сулуулукту көрсөткөн жаратканга чексиз шүгүр.